Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар, замандаштарым, шаардыктар. Мына бүгүн таң эртеңден туруп, шаарды кыдырып, ыйык Сулайман тоосуна чыгып, Бабур атабыздын үйүн көрүп, өткөнгө сарасеп салып дегендей, өткөнгө кайрылып, баары көз алдымдан чуурту өткөрүп, терең ойго батып, шаарыбызды тиктеп, карап, суктанып отурамын. Артыбызда Улуу Бабурдун үйү өжөрөсү турат. Улуу Моголистан империясын курган Бабур атабыз ушул жерде отуруп, ырларды жазып, кийин Индустанды, Индияны багындырганда, ошол Индияга падышах болуп турганда, ошол ырларын, Ош жөнүндөгү ырларын, Ак Бура жөнүндөгү ырларын, Оштун мөмө чөмөсү, сулуу кыздары жөнүндө жазган ырларын топтоп, Бабурнаме деген жакшынакай чыгарма жаратып, тарыхка калтырып кетти. Эми Ош шаарын айта турган болсок, бардык диндер ушул жерде байырлап, зороастризмден баштап, христианство, мусулманчылыкка чейин ушул жерде Ош шаарында болуп, өздөрүнүн изин калтырып кеткен. Эми бүгүнкү заманбап Ошко кайрыла турган болсок, заманбап деп айтканга деле ооз барбайт. Ошубуз ошол эле боюнча эски обликте калып отурганы абдан өкүндүрөт. Мына мен 7 жылдан кийин ушул өлкөмө кайтып келип, карап, ошол убактагы пландардын, астыга коюлган пландардын кээ бирлери ишке ашса, кээ бирлери ишке ашпай, артка сүрүлүп калганында абдан өкүнүп отурамын. Эми бул шаарды түп тамырынан бери башкадан куруп чыгуу планыбыз болчу. Шаардыктардын турмушун мүмкүн болушунча жеңилдетүү планыбызда болчу. Көптөгөн жумуш орундарын түзүү планыбызда болчу. Тилекке каршы ал ой максаттарга жете албай калдык. Аны баарыңыздар билесиздер. Ушул Ош шаарында 2 жолу каргашалуу окуя болду. 1990 жылы, андан кийин 2010 жылы. Ошол күндөрдү азыр ойлоп отурсам, эстеп отурсам, мына бүтүндөй шаарыбыз түтүнгө буланып, ыйлаган эне, чыркыраган бала көчөдө калып, өлүгүбүздү жыйнай албай, өлгөндөрүбүздү көмө албай, бир нан 1000 сомго чыгып, гуманитардык катастрофанын алдында калганбыз. Ошондо уясына жылан тийген чабалекедей болуп, биз командабыз менен жүгүрүп, колдон келишинче ар бир адамды, ар бир башты сактап калууга аракет кылып, ар бир адамга көңүл бурууга аракет кылып, ушу шаарыбызды масштабтуу, пландуу, чоң бир апааттан сактап калдык. Ал күндөр әлі күнчө менин эсимде. Менимче шаардыктар силердин да эсиңерде болсо керек. Андан кийин шаарды кайра калыбына келтирүү иш чарасы жүрдү. Себеби тезирээк ошол
өткөндүн издерин шыпырып таштап, тезирээк бир жаңы нукка салуу ушу шаардык жетекчиликтин алдында турган негизги милдеттерден болчу. Жан үрөп, күнү түнү дебей, ачка ток дебей, тез аранын ичинде 1 жылга жетип жетпеген убакытта ушу шаардагы бардык өрттөнгөн, жабыркаган, талкаланган объектилерибизди, жеке турак жайларыбызды калыбына келтире алдык, негизгилерин. Андан кийин калгандарын иштеп аягына жеткирдик. Башкача айтканда, кыскача убакыттын аралыгында 1-2 жылда биз ушул шаарда бир да каргашалуу окуянын изин калтырбадык. Андан кийин болуп көрбөгөндөй ушу Ош шаарынын өнүгүү жолуна салалы. Бюджетти эселеп көтөрдүк. Кайталап айтып коеюн, республикалык бюджеттен биз албастан туруп, кандай жол менен дегенде идеологияны биз жолго салдык. Монументалдык политика деген өнөктүктү колго алдык. Ошонун негизинде жапырт шаардыктарды жашына, карысына, жынысына карабастан, динине, улутуна карабастан жапырт мобилизация кылып, кайрадан ишкерликти жөнгө салып, жергиликтүү салыктардын көлөмүн өстүрүп, ошонун негизинде биз шаарыбызды өнүктүрө алдык. Мына сен кетсең эле ушу Мырзахматов жок болсо да ушу биз жыргал заман тартуулай коет элек деген ошол убактагы идеологиянын жыйынтыгы мен көрдүм. Бир да жаңы жол салынган эмес. Бир дагы шаардыктардын турмушун жеңилдете турган объект курулган эмес. Тескерисинче, ошол биз кеткенден кийин Орто Азиядагы болуп көрбөгөндөй эстакадалык көпүрөнүн дагы тарпын кетирип, бир кичинекей бир алгачкы проекттен такыр окшогон мына көпүрө салышты. Ал транспорт жүгүн, транспорттун потокту азайта алган эмес, тескерисинче көбөйтүп, мына пробка күндөн күнгө көбөйүп атат. Ал көпүрөнүн негизги аткара турган милдети ошол транспорттук потокту азайтуу болчу. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу Ош шаарынын тургундары, мен сиздерге эң күлгүн жаштыгымды, болгон энергиямды, болгон билимимди, күчүмдү жумшадым. Ошол жетишилген натыйжаларга азыр мен башымды бийик көтөрүп ушу шаардын кайсы булуң бурчунда болбосун, кайсы шаардын тургуну болбосун, мен учурашып көрүшө алам. Мен сиздерди уят кылбадым. Мен сиздерди Мырзахматов паракор эле, Мырзахматов процент алат эле, Мырзахматов жер саткыч эле деген сөзгө калтырбадым. Уулуңар катары мен сиздердин жүзүңүздөрдү жер каратпадым. Эми мен шаарга келгениме 3-4 күн гана болду. Ошол аралыгында ар кандай адамдар менен сүйлөшүп, баарлашып, анализ кылып, ушундай жыйынтыкка келдим. Себеби алдыда чоң өнөктүк шайлоо өнөктүгү турат. Биздин чириген саясий система, багыты жок идеологиябыз дагы деле болсо ушунча жыл өткөндөн кийин деле карапайым калктын аң сезимин өстүрүүгө, саясий маданиятын өстүрүүгө бир да кадам таштаган эмес. Мына мен жогоруда айткандай эле ушул 2 каргашалуу окуяны башыбыздан өткөрүп, бирок борбордук бийлик тарабынан мындан кийинки каргашаларды болтурбоо боюнча бир дагы план, программа же болбосо идеологиялык багыт
аныкталган эмес. Ошонун сыңарында эле мына 7 жыл аралыгында коомубуз эч кандай өнүкпөгөнүн, тескерисинче жаштарыбыз дүнүйөкор, мансапкор болгонун, тез байып кетүүнү эңсегенин, тезирээк ийгиликке жетүүнүн кандай гана жолун болбосун тандап алууга даяр экенине күбө болдум. Саясий маданият, шайлоо маданияты бир карышта отунан жылган эмес. Тескерисинче акчага жалган убадаларга элде тойгозуп бүтүшкөн. Ал эми саясатчылардын саясий маданиятын ала турган болсок, саясий партиялардын саясий маданиятын ала турган болсок, жанагы эле эки жээкке туруп алып, бири-бирине таш атмай, ажылдап беттен алмай, кылдан кыйкым издемей, бир да партия, бир да саясий лидер режимдерге мурдагы өткөн, кеткен же азыркы альтернативный экономикалык модель, саясий моделде сунуштап, ошону менен элдин алкоосуна ээ болуп, же колдоосуна ээ болуп, жок, ал жол эмес, же болсо бул жол эмес. Могу биз сунуштаган жол сиздерди жаркын келечекке алып барат деген конкреттүү түрдө бир дагы программа сунуштабаганы да өкүндүрөт. Мына азыр шайлоо электиги жүрүп атат. Өлкөнүн булуң бурчунан туруп, бири-бирин ашатып сөкмөй, бири-бирине жалган компроматтарды токумай, бири-биринин башынан ылдый мусор төкмөй, башкача айтканда, эки жаат болуп урушкан балдардын гана элесин калтырат. Өнүккөн өлкөлөр дейбиз, ошолорго суктанабыз, биз да ошондой болгубуз келет. Бирок ал жакта саясий маданият, шайлоо ыкмалары такыр башка. Демекчи шайлоо ыкмалары дейбиз. Азыркы сунушталып жаткан шайлоо ыкмасы мурдагы шайлоо ыкмаларынан эч качан эч бир өзгөргөн эмес. Түпкү маңызы ошол эле бойдон калган, ошол эле сатып алууга негизделген, идеялардын күрөшүнө жалпы площадка тар түзүлгөн, абдан ченелүү гана. Тескерисинче бийликчилбиз дегендерге бардык шарттар түзүлгөн, аларга бардык жерде жашыл жарык, тымызын колдоо, тымызын жест дейбизби, эмне дейбиз, ушундайлар. Эң жаманы мына өлкө былтыр абдан чоң жоготууга учурады. Жоготуу дегенибиз бул адам өмүрү. Экинчиден биздин экономикалык чоң артка чегинүү, саясий аренадагы аброюбуздун болуп көргөндө түшүшү, ушулардын бардыгы жалпысынан алганда эң өлкө үчүн, улут үчүн эң чоң жоготуу болуп саналат. Ошолордун бардыгын көрүп, билип, башыбыздан өткөргөн калкыбыз, шайлоочуларыбыз, ушудан сабак албаган бийлигибиз дагы деле ошол былтыркы жаңжалдын, былтыркы бийлик алмашуунун себепкери болгон, миллиондогон бюджетке чыгым келтирген ошол былтыркы бийликчил партияларды быйыл дагы жарышка кой берип, аларга шарт түзүп берип, шарт дегенде урматтуу көрөрмандар түшүнбөй калышыңар мүмкүн, аларга ушундай шарт түзүлдү. Тез тонун алмаштырып,
кайсы бир сейфте жаткан, чаң басып жаткан партиянын уставын көтөрө чалып чыгып, ошонун артына бекине коюп, же өздөрү, же балдары, же күйөө балдары ушуларды тыга коюп, башкача айтканда, ошол эле былтыркы состав бүгүн толугу менен парламентке жулунуп жаткандыгы. Ошол мына карапайым калкты дагы, шайлоочуларды дагы, ошонун ичинде мени дагы терең ойго салып, кыжалатып турат. Эми шайлоонун жыйынтыгы кандай болот? Дагы деле так ошол былтыркы тас кейпибизге карап кетип атабыз. Дагы деле ошол сатып алуулар, чай берүүлөр, коркутуп үркүтүүлөр, дин кызматкерлеринин ачыктан ачык аралашышы, ушундай жат көрүнүштөр былтыркыдан да күчөп көрүнүп жатат. Эми аны айтсаң эле бизге факты бер, колунан кармап алып келип бер дейт, дешет. Биз эмне укук коргоо органдарынын өкүлдөрүбүзбү, же болбосо биз прокуратура кызматкерибизби, же атайын кызматкерибизби? Мына карапайым калк бардыгын көрүп, айтып, деп жатышат. Ошо автобустарда, маршруткаларда айтып атышат. Анан эми мына Лейлектин акимин көрдүңөр. Шайлоого аралашкандыгы үчүн иштен алынат деп алынды деп борбордук телеканалдар айтып атат. А буйрукта айтып атат, шайлоо мезгилин учурунда гана убактылуу иштен четтетилсин деген. Мамлекеттик кызматтын түшүнүгү менен айтканда, бул Кыргызстан боюнча мисал. Эгер шайлоого ким ушинтип жан үрөп кызмат кылса, биз шайлоо убагында убактылуу гана иштен четтетип коебуз, башкача айтканда колу путун бошотобуз. Сиздер бардык күчүңүздөр менен ачык айкын шайлоого кирише бериңиздер деген белги. Мына бүгүнкү күндө Лейлектин акими боюнча ошондой чечим болду. Ал Эргулубуз жүгүрүп, мына азыр эч кандай жоопкерчилик жок. А бирок ал аким убактылуу гана четтетилди. Ал мурдагыдан да 10 эсе иштеп атат. Мына калкты алдап кайда барабыз? Элди алдап кайда барабыз? Эл баарын көрүп түшүнүп турат. Ошол административдик ресурс колдонгон акимге береле болгондо кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу деген, шайлоо өнөктүгүнө киришти деген кеминде 3 статья менен бүгүн түрмөдө отуруш керек эле. Анын ордуна аны мактап жактап, колу путун бошотуп, кайра шайлоого киргизип атабыз. Мындан да жакшыраак иштеди. Эми мындан башка дагы толтура мисалдар болуп жатат. Толтура мисалдар, ачык коркутуу үркүтүүлөр, мен бата алып келдим дегендер, тигилже бул президенттин айланасындагы адамдар менин кырышам дегендер, ушундайлар толтура болуп жатат. Урматтуу бийлик башындагылар, сиздер бардыгына жоопкерсиздер. Керек болсо тарых алдында түбөлүк жоопкердүү болуп каласыздар. Ошондуктан көзүңүздөрдү чоң ачып, мурдагыдан сабак алсаңыздар жакшы болот эле деп кеп кеңешимди бермекмин. Эми шайлоочуларга айтарым. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу замандаштарым. Бир жолу силкинип туруп, бир жолу өзүңөрдүн эркиңерди билгизе турган мезгил келди. Ошондуктан сиздерден суранычым, коркутуу үркүтүүгө алдырбаңыздар, акчага алдырбаңыздар. Жүрөгүңүздөрдө кандай сезим болсо, кандай бир каалоо болсо, ошого карап, үйгө барып кичинекей наристеңдин көзүнө тике карап,
ошол наристеңдин келечегин ойлоп туруп туура тандоо кылыңыздар. Дагы адашып, дагы андан кийин аттиң деп 5 жыл арманда калбаңыздар. Бул 5 жыл бир өмүр. Жаңы туулган бала 5ке чыгып жүгүрүп калат. А сиздердин өмүрүңүздөр дагы кете берет. Өмүр жашоо түбөлүктүү эмес. Бардыгыбыз бул дүйнөдөн кетебиз. Сайраган тилине, жалган убадасына карабастан, адамдык сапатына, жасаган ишине, принципиалдуулугуна карап добуш бересиздер деп мен терең ишенемин. Алданбайлы. Жылуу жумшак сөзгө, популисттик чакырыктарга алдырбайлы. Бардыгыбыз өзүбүз чечебиз. Бардыгын эл гана чечет. Себеби бийликтен жападан жалгыз ээси бул эл. Демек, сиз менен биз. Бетеге кетет, бел калат дегендей бардыгын башыңыздардан өткөрдүңүздөр. 30 жыл ичинде эмне гана деген гана убадаларды, эмне деген гана асмандагы айды алып берем деген азаматтарды көрдүңүздөр. Бирөөсү дагы 30 жыл ичинде сиздердин турмушуңуздарды оңдогонго, жылдырганга жардам берген жок. Дагы деле ошо көрө оокат шайлоонун эртеси жеке мойнуңарга калып жатат. Ошондуктан 30 жыл бою саясий күрөштө жүрүп, 30 жыл бою бийликтин эң бийик бутагында отуруп, андан кийин сиздерге эч нерсе кылбаган, бүгүн келе калып, ой мени ушул жерге жеткирип койсоңор, бийликтин кыр учуна жеткирсеңер, мен сиздердин жашооңуздарды оңдоп берем дегенге такыр ишенбеңиздер. Эки жүздүүлөргө такыр ишенбеңиздер. Бардыгын урна чечет. Урнага барганда өзүңүздөрдүн саясий эркиңиздерди тартынбастан, коркпостон билгизиңиздер. Бүгүнкү күндө мурда болуп көрбөгөндөй өлкөбүз кыйчалыш убакытта турат. Сырткы жана ички душмандардын коркунучунда турат. Дүйнөлүк экономикалык кризистин, дүйнөлүк азык-түлүк кризистин коркунда турат. Өлкөбүз бытыранда балда турат. Башкача айтканда, коомдук идеологиялык жаат болуп бөлүнүп турат. Ошондуктан бүгүнкү тандоо, эртеңки тандоо сиздер үчүн тагдыр чечер болот. Ушул шайлоо ар бирибиздин эмес, мамлекеттин тагдырын чечет. Ошондуктан абдан ойлонуңуздар. Эми сиздерге каалоорум, бардыгыңыздардын үй бүлөңүздөрдө тынчылык болсун, береке болсун, өлкөбүз быдырабастан биримдикке келсин, ынтымакка келсин. Ушу биз дагы, Кыргызстан дагы акыр аягында бир өнүгүү жолуна түшөйлү, дүйнө суктана турган бир мамлекетке айланайлы, дүйнө суктана турган бир бекем ынтымак улутка айланайлы. Бардыгыңыздарга чың ден соолук, ийгилик каалап, уулуңар Мелисбек.